Айыл жерин өнүктүрүү деп президентибиз жазбады. Мен анда облуска, губернаторго кайрылдым. Мына өнүктүрүү болуп атат. Биздин айыл жериндеги кыз келиндер, балдарыбыз иштсиз, жумуссуз отурат. Жүндөрдү өрттөп атабыз, пактабыз болсо жок. Эмне үчүн биз ошону мындай кылалык? Анткени жаштар акчасы жок, шаарга окуй албайт. Даже Ташкөмүргө барып окуганга тыйыны жок. Келгиле, ушуну айыл-айылдагы 15-15тен кыздарды айыл жеринде чогултуп, окутуп, ишкана ачып берели. Буга миграция көмөктөш болсун. Миграцияда көп нерсе бар, бирок кылышпайт муну. Мен ушул нерсеге аябай кээде нааразы болом да, Кудай Тааламан ыраазымын мен. Эптеп, мына бир канча жаштарды 400ге жакын кыз келиндер жүрөтүм. Анан мен азыр 79га чыктым. Мен дагы 2 жыл жашайынбы, 1 жыл жашайынбы, аны Алла билет. Ошо өлгүнчө артымда жакшы эс калсын, жаштар билип калсын деп ушул нерсени азыр өзүм детсадтан баштадым. Ушу кыргыздын кол өнөрчүлүгүн кол эмгек сабагына киргизишибиз керек. Мен ошо боюнча программам бар. Ошо программанын негизинде иштеп жүрөмүн. Бирок мен аны министерство, билим берүү министрлигине апарсам, эже дагы бир жерлер бар экен, оңдоп келиңиз деп айтты да, эми өздөрү да билбейт кандай экенин. Анан мен аны оңдобой эле ошо боюнча иштеп атам. Бирок ишим миң мартага шүгүр. Мына ушу ишимин артынан балам бүт Европаны кыдырдым. Европада болдум. Кыргызстандын бардык кол өнөрчүлүктөрүнө катышып келатам. Мен мисалы жаныма бир тиын кетсе дагы мен капа болбоймун. Анткени ушунча эл тааныдым, журт тааныдым, канча адамдарга жакшы жолдош болдум. Анан акыркы мөөнөтүм анткени жаш балдардан башташ керек. Эмне жаш балдардан баштап, мектептен башташыбыз керек. Анан кийин чоңдорубуз түшүнөт. Эми кандай деп айтсам, мен биринчи ошо боз үйдү бүтүрүп барганда, Осмонов биздин губернатор эле. Анан 14 кызды алып бардым мектептен, окуткан кыздарымы. Мына окуткан кыздарым бирөө. Анан кийин апарып барын коюп койдум. Катарынан иштерин алдыларына коюп. Анан кийин мен ушунча губернатор болуп, Осмоновда губернатор болгон кишини кездештире элекмин. Анткени ал киши ар бир нерсеге көңүл бөлдү. Ар бир окуучунун ишине көңүл бөлдү. Алар сөзсүз таасир этет. Менимче мен кичинекей баягы 3 жашарлар эметелип атат. Мына нулевойлорго барат го, чоңураак балдар. Алар сөзсүз көңүл бөлөт да. Мисалы башка үйүнө барат, же башка мекемеге барат, көрүшөт апалар менен. А мисалы кыргыз үйдө алар эч көрбөгөн да. Мындай, апа, биз кыргыз үйү тийикти бизге. Кыргыз үйдө мындай болгон экен, ичинде мындайлар бар экен го деп, ал нерселер болот да, таасир болот да. Шырдакты көрүп деле, шырдак жок кээ бир үйдө. Шырдакты көрүп деле таасир болот. Өрбөктү көрүп деле таасир болот. Мына ушул термеден жакшынакай согуп туруп балдардын кийимдерине мына меникидей кылып кийим кошуп кийгизип койсоң балдар сүйүнөт да, туурабы? Бул медалдарым бирөө батыр эне, бирөөсү чеберчилик боюнча. Жылда мен оймодо фестиваль болот го. Ошондо такай мен катышам. Кээде жюридо болом. Нарында да болдум жюри болуп. Анан кийин ошо боюнча эң алдыңкы деп берилген медаль. Айтып аттыңыз го, белдемчини бир эмеге көрсөттүм дедиңиз, бир нерсеге кирди деп аттыңыз го? Жок, азыр менин бир эмгегим, эки эмгегим ЮНЕСКОдан өттү. Кур алда китепте жүрөт, оны китепте. Мындай термеден согулган кур, анан кийин сөйкө. Сөйкөн эмеде бар, китепти алып келип көрсөтүп койсоңор тартып алышат. Эми сөйкө. Анан кийин мурастарына өттү ошо. Ошо бүт мен эгер чет өлкөгө, мисалы мен чет өлкөгө чыгып жүрөм да, аны менен мен любой жерге чыгып бара алам. ЮНЕСКОдан бизге эме берет, китепче берет. Эгер ал жок болсо бизди киргизбейт. Любой чеберди киргизбейт. Андай мындай кеткен тааныш билиш менен кеткендер кете берет. Да, эми биздики официально чыкканда биз ошого менен гана кете алабыз.